Ар бир жалбырактын өсүшүнө көңүл буруп, жаш баладай караган Гүлжамал Заирова 7 жылдан бери гүл өстүрүп иштейт. Жумуштун түйшүгү менен бирге эргүүсүн кошо көрүп, аларды өсүп жетилгенге чейин өзгөчө карап, ар бирине көңүл бурат. Бул жумушум өзүмө аябай жагат. Сүйүп, мен почти экинчи үйүм деп айтсам деле жаңылышпайм. Гүлдү өстүргөндөн, конечно, өзүбүз сээп, өзүбүз карап өстүргөндөн кийин гүлдүн атын билебиз. Кайсы гүл кандай өсөт, кайсы гүл кайсы убакта кантип чыгат, баарын билебиз. Үйдө сөзсүз түрдө гүл өстүрөбүз. Борбор калааны көрктөндүрүүгө эгилген гүлдөр 3 айда атайын күнөсканада өстүрүлөт. Ар бир районго өз аймагына жараша дизайн боюнча буйрутма бергенден кийин гүлдөр тандалып алынат. Ордо калааны көрктөндүрүү үчүн даярдалып жаткан гүлдөр өзгөчө кароону талап кылат. Биз турган күнөсканада эле абанын температурасы 40 градустан өйдө. Бул жерде 120 000 даана гүл өстүрүлүүдө. Ал жерде гүлдүн эң мыкты деген 10дон ашык сорттору бар. Эң алгачкы эле 3 ай туруп өзгөчө кароону талап кылган чоң гүлдөр Жеңиш аянтындагы 9 май майрамга карата ошол жерде орнотулат. Андан кийинкилери этабы менен шаардын 4 районуна бирдей окшош дизайндык негизде коюлат. Бишкек Жашыл Чарба ишканасында гүл өстүрүүгө эле 30дан ашык кызматкер эмгектенет. Алар күн сайын күнөскананын абалын көзөмөлдөп, 3-4 ай бою гүлдү урук кезинен баштап гүлдөгөнгө чейинки убагында сугарып, папестеп өстүрөт. Уруктарды биз тендер менен Голландиядан сатып алабыз да, ошол уруктарды ушул жака сээп, анан өстүрүп, анан өскөндөн кийин биз январдын 10-дарынан баштап эле ушул күнөсканага урук себе баштадык. Ошол себилген уруктарды өстүрүп, анан өзүңүздөр көрүп турган азыр могу жерлерге ар бирөөнү өскөндөн кийин ар бирөөнү ушул жерге бирден отургузуп чыгабыз. Ордо калаадагы негизги көчөлөр, эс алуучу жайлар жана аянттардан сырткары мектептер, бала бакча, карылар үйлөрү да ушул жерде өскөн гүлдөр менен кооздолот. Ошондой эле жеке ишканаларда буйрутма менен атайын дизайндын негизинде беришет. Январда себилген уруктар ноябрдын аягына чейин күнөскананы көрккө бөлөп турат. Элиза Нурматова, Умар Малашев, Фалато 24.